Список түзүп койгонбуз, ошол муктаж адамдардын списогун алып кайрадан келип чакырабыз, келип өздөрү алып кетип атышат. Баткен шаарында ачылган элден элге азык-түлүк дүкөнүнүн шаар тургуну Шарапат Сулайманова 2 айдан бери иштетип келет. Бул дүкөндөн социалдык жактан муктаж жарандар каттоого туруп, күнүмдүк тиричиликке керектүү азыктарды акыс алып кетсе болот. Бир апталык продуктта да эми кандай болсун дагы. Биринчиден биз 5 килограмм un, 3 килограмм макарон, чай, сахар, күрүч, анан кир самын, айна ушуларды берип жатабыз. Бир айда бир жолу берип жатабыз. Эми Кудай буюрса, жакшы өнүгүп кетсек, может, ар айда 2-3 жолдан берип жүрөбүзбү. Эми продукциянын санын да көбөйтөбүз. Мигранттардын демилгеси менен ачылган бул дүкөн жумасына 4 күн иштейт. Аталган дүкөнгө күнүнө 15 жакын жаран кайрылып керектүү азыктарын алып келишет. Азыр ошол бардыгы мигранттардын өзүнүн дагы көптөгөн фонддор ачылган, кайрымдуулук кылабыз деген. Ошондой фонддордун эле бири деп биз ушул элден элге дүкөнүн эсептеп кетебиз. Себеп дегенде бул деген биз бирөөнүн жеринде жүрөт экенбиз. Кылган жардамдарыбызды кээ бир тааныгандарга берилет, тааныбагандарга берилет. Эми аны эсептеген дагы туура эмес деп эсептейм, бирок ошондой болсо дагы кичине аз-маз болсо дагы өзүнүн элге жардам тийсин деген максатта ушундай ойлоп бизге дагы мотивация болгон көп YouTube'да көрүп жүрөсүңөр да, ушундай магазиндер ачылыптыр деген нерседен биз кичине ойгонуп өзүбүз элибизге бизге кандай ушундай кылсак болот экен, кандай жол менен кылсак болот экен деп ушу өзүбүздүн эжелерге, акелерге эме салып, алардын сунушу боюнча эсинди уктук, ойлорун уктук дагы ушундай магазин кылсакпы деп, ошол элдин күчү менен ушундай магазин ачылды. Элден элге дүкөнүн ачуу демилгесин чет өлкөдөгү мигранттар колго алган. Учурда дүкөндөгү товарлар чет жердеги мигранттардын эсебинен толтурулуп жатат. Магазинди Америкада жердештерибиз өтө катуу колдоп, азыр акча чогултуп, Айбек Надиров деген досубуз Америкадан как активист катары акча чогултуп жөнөтүп атат. Жана Россиядан келген, Россиядагы иштеп жаткан мигрант жердештерибиз дагы көп акча чогултуп, ушул элге жардам берип, биз дагы ошол аракет кылып атабыз. Азыр дагы не только ошол чет мамлекеттеги жарандарыбыз, Кыргызстандагы баткендик жердештерибиз деле жардам берсе болот. Ушуну коомчулукка жайылтып, ушинтип бияктагы Россиядагы эжелерибиз дагы аракет кылып ушул магазинди ачыптыр. Биз баарыбыз буюрса колдон келген жардам кылабыз деген оюбуз бар. Бул дүкөн 2 ай аралыгында 100дөн ашуун үй-бүлөнү азык-түлүк менен камсыз кылган. Демилгечилер жергиликтүү элди жана мигранттарды дүкөндүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө салым кошууга чакырат. Сезима Жураева, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.